Эмне үчүн жашоодо көп учурда мыкты окугандар жана акылдуу адамдар чоң ийгилик жарата албай калышат. Ал эми орточо окуган же такыр эле сабакта ийгилик жарата албагандар эң кыйын ишкер же бай адам болуп чыга келишүүдө. Биринчиси — туннелдик ой жүгүртүү. Бүгүнкү күндө ийгиликтүү болуш үчүн жашоонун мыйзамдарына бышкан жана аны билген адам болуу керек. Жалаң бешке окугандардын көбү алдына тапшырма коюп, анан ага кантип жетүү керектиги тууралуу коридор түзүп алышат жана ошону менен кетишет. Муну туннелдик ой жүгүртүү деп коебуз. Ал эми мурдагы 2 же 3 окугандар кантип жагдайдан чыгууну мыкты өздөштүргөн болот. Мыкты окуган окуучу түп-түз кетсе, орто окуган адам ар түрдүү жолдор менен кеткенди жакшы көрөт. Экинчи, алдыга чыгууга тоскоол боло турган перфекционизм. Түбөлүк отличник же отличница болгусу келгендердин эң чоң тоскоолдугу бул иштин майын чыгара жасоосу же болбосо психологиянын тили менен айтканда перфекционизм. Баарын жакшы кылам деп отура берген акылдуулар идеалга умтулуп жатып жашоодо көп мүмкүндүктөрдү колдон чыгарып жиберет. Перфекционист ката кетирип жатам деген жерлерди көпчүлүк адамдар байкабай деле калышат. Андан калса идеалга умтула берүү жан дүйнөдө коркунучту пайда кылат. Ал эми коркунуч болсо жашоого тоскоолдук жаратат. Үчүнчү, тобокелдикке баруудан коркушат. Мыкты окуп бүткөндөр ашыкча бир кадам таштагандан корккон адамдар болот. Алар көп учурда тобокелге барышпайт. Эгерде тобокелдик кылышса, майда чүйдө нерсени гана жасай алышат. Төртүнчү, мүмкүндүктү колдон чыгарып жиберишет. Ийгиликтүү адамдардын кантип ийгиликке жеткени тууралуу китептерди окудуңуз беле? Анда ал адамга турмушта кандай оор болгону, максатына жетүү үчүн тамак жебей, уктабай туугандары менен урушуп, кыйынчылыктарды жеңгени кеңири айтылат. Бирок бирөөдө дагы мүмкүндүк тууралуу бир ооз сөз айтышпайт. Чыны менен аларда ийгиликтүү тааныштар, туугандар, акча утуп алуулар, өз убагында катуу колдоп жардам берген адамдар сыяктуу мүмкүндүктөр болгон. Бирок алар тууралуу айтылбайт. Жакшы окуган адамдардын көбү ийгиликтүү тааныш тамырын, жакындарын, жардам бергиси келген адамдарга кайрылбай, тартынып жатып мүмкүндүктөрдү колдон чыгарышат. Бешинчи, алар консерватор болушат. Көп учурда сабакты жакшы окугандар жаңы бир нерсени жашоосуна киргизгенден коркушат. Анткени өзгөрүү алардын жашоосуна башка бир нерсе алып келет деп качышат. Эмне үчүн азыр дүйнө башкача өзгөрүп жатат? Анткени ийгилик жаңы нерселерди тапкан адамдарга келүүдө. Ошондуктан кызыл диплом менен алтын медаль жашоого ийгилик жаратууга тоскоол болбостон, тескерисинче жол ачыш үчүн психологиялык жактан дагы иштөө зарыл экенин, жашоого реалдуу көз караш менен кароо да керек экенин билгениңиз жөн.